Канча жерди араладым, теңдештирбейм сага барын. Сендей жерди кыргызыма мурас кылган бабаларым деп биздин ата бабаларыбыз күйүп келген. Экологияга абал дагы өтө начар. Сиздер каяктан келдиңиздер? Өзбекстандан. Өзбекстандан? Ооба. Сиздер Арафат компаниясынын кызматкерлерисиздерби? Ооба. Арафаттыкыбы? Да. Атайын ошо темир тосмолор менен тосуу боюнча ошо тапшырманы бергенмин. Ал, по-моему, баштады болуш керек тосуп. Тегерете тос. Биз азыр көрө албадык да. Ал ошо тегерете тос дегенмин, ал мен тегерете тосом деген. Атайын ошо темир тосмолор менен тосуу боюнча ошо тапшырманы бергенмин. Ал, по-моему, баштады болуш керек тосуп. Тегерете тос. Биз азыр көрө албадык да. Ал ошо тегерете тос дегенмин, ал мен тегерете тосом деген. Саламатсыздар, биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү. Аты жөнүм Абай Карабаев. Бүгүн биз сиздерге 3-чү бөлүктү буюрса иликтөөнү баштадык. Токмок шаарынын үстү жагында жайгашкан 202 гектар жер боюнча. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, Арафат юридикалык жагы, мындайча айтканда ОСО Арафат ЖЧК жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан ушундай кылып жер казылып, карьер. Тилекке каршы бул жер аким айтты эле, бул жерди толтурушат деп. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Биз айткандан кийин гана моундай кылып туруп, чет жагын тосуп, бирок түнү келе жаткан кой деле, мисалы өзүңүздөр көрүп турасыздар, учуп өлүшү мүмкүн. Же арак ичип алган, же болбосо түнү байкабай калган адам деле баары бир бул жактан кулап учуп өлүшү мүмкүн. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бирок четин тоскону менен коопсуздук башка темир тор менен тосуу, мындайча айтканда биз көрө албай жатабыз. Экскаватор менен жолду гана тосуп койгон, билбейм кандай максатта тосушту. Бирок албетте бул нерсе жарабайт. Эмне үчүн дегенде, кой деле, мисалы башка деле ит деле, майда жандыктар деле өтүшү мүмкүн. Мына ушундай. Бул бир кемчилиги толук түрдө тосулбагандыгы темир тор менен, экинчи кемчилиги албетте бул карьер кандай толтурулат кийин мындан алдыңкы мезгилдерде. Аябай аянычтуу көрүнүш. Албетте эгерде бул ушул боюнча кала турган болсо, албетте бул жакта таштандыгы жайга айланат. Андан сырткары таштандын аябай чоң ооруларга алып келиши мүмкүн. Жергиликтүү тургундар ушуга нааразы болуп, азыркы учурда ошо аким менен аябай чоң бул жакта иш-чаралар жүрүп атат эле. Мына ушундай тилекке каршы. Болжол менен бир өзүңүздөргө суроо да, урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жалпы 1 гектар эмес, 2 гектар аймакта. 2 гектар аймакта, же 2,5 метр болжол менен гектар аймактагы жерди ушундай кылып казган. Эми бийиктиги канча болушу мүмкүн? Бийиктиги бир 18 метрге чейин жетиши мүмкүн. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, 20 метрге чейин. Эми 2,5 гектар аймактагы ошол ошо казган чуңкуру 20 метрди түзгөн ушу карьерди толтурганга канча мындайча айтканда КАМАЗ, топурак же болбосо шагыл жумшалат. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. таштандыны дагы алышпаган.
Kariyerге çoğu түшүп көрөлү. Мурдагы экинчи чыгарылышта албетте өзүңүздөр Passat мунасы менен качкан бул жактагы кызматкерин жана ошондой эле экскаваторду көргөнсүздөр. Азыркы учурда экскаваторду алып чыгып кетиптир, бул жактан көрө албай жатабыз. Андан сырткары бир КАМАЗ машинанын же болбосо унаалардын баллону же трактордун баллондору жатат. Жана ошондой эле таштанды аралаш чып да жатат. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Koyun terisi, bul жакта цементтин атайын кабы жатат. Ошотулганда баллондор, күл, мына ушундай. Эми эле башталыптыр мына таштанды таштоочу жайга. Эми карап көрүңүздөр, мындан аркы кадамдар эми кандай болот? Албетте аябай аянычтуу. Биз Кыргызстандын жалпы экологиясын сакташыбыз керек. Ар ким эле ушинтип бөтөн компанияларга, мындайча айтканда бул жерде Арафат, Өзбек улутундагы башка жаранга бул жакты казууга уруксат беришкен. Аны бардыңыздар мурдагы берүүдө биз сиздерге айтып кеттик эле. Тилекке каршы бөтөн улуттагы ошондой компанияларга биз бере берсек ушундай карьерди казган. Албетте бул Кыргызстан экологиясына дагы жалпылап айтканда өлкө үчүн дагы аябай кооптуу болушу мүмкүн. Эмне үчүн дегенде Кыргызстаныбызды биз гана, өзүбүз гана барктабасак, башка эч ким келип барктап, өздөрү келип күйүп бербейт албетте. Аны менден дагы жакшы билесиздер сиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушундай. Канча жерди араладым, теңдештирбейм сага барын, сендей жерди кыргызыма мурас кылган бабаларым деп. Биздин ата бабаларыбыз күйүп келген кыргыз жерибизге, жалпы Кыргызстаныбызга. Демек, алардын чөбөрөсү катары, кыбырасы катары биз күйбөсөк, башка эч ким келип өлкөбүз үчүн, жалпы мекенибиз үчүн келип күйүп бербейт. Ошон үчүн ар бириңиздерди патриот болууга, бөтөн жерден келип бөтөн улуттагы адамдардын ушундай кылып токтом, башкача айтканда өнөр жайга чыкса дагы, бул жакта карьер казууга токтом чыга электен мурда өзүбүздүн ошол жергиликтүү бийликтин башчылары бөтөн улуттагы ошо юридикалык жакка, ЖЧКга Арафат деген берип салышы албетте бир жагынан зээнимди кейитип олтурат, урматтуу көрүүчүлөр. Ушундай акыбал албетте. Ölüp bunları zaten. Бул жакта чыпта мына өлүк, малдын өлүктөрү жатат, терилер жатат. Албетте. Карьерге мына таштандыларды таштап, ушундай кылып башташкан өзүңүздөр көп болуп турасыздар.
Ушундай. Анда эмесе ийгиликтүү мындан ары уланат, бизден алыстабай туруңуздар. Урматтуу каналдын көрүүчүлөрү, экологияга абал дагы өтө начар. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул кайсы завод экенин билбейбиз. Мына болжол менен 4 чакырым жакын жерде жайгашкан Токмок шаарынан. Мына Чүй айыл өкмөтүнүн аймагында. Мына башкы көчөнүн жанында. Ушундай экологиялык абал аябай начар. Малдардын өлүгү мына жүн бардыгы жатат. Булар көмүлүш керек болчу. Албетте тургундар үчүн да аябай кооптуу. Жергиликтүү бийлик эмне үчүн көзөмөл кылбайт? Атайын тиешелүү органдар эмне үчүн карабайт деген тыянакка келсек болот. Могу өзүңүз көрүп турасыздар, уйдун башы жатат. Уйдун башы мына бардык калган катканын бардыгын таштай берген. Өлгөн малдардын айынан, ошон таштандын айынан ар кандай оорулар жугушу мүмкүн. Жугуштуу оорулар жугуп, жергиликтүү тургундардын ден соолугуна аябай кооптуу жагдай туудурушу мүмкүн. Андан сырткары малдарга дагы албетте. Мына ушундай акыбал. Андан сырткары мына тосмо кече күнү тосулуптур. Албетте бул жак мурда жөн эле таштандын аймагы болчу. Бирок азыр bunun бардыгын эмне кылып, эмненин негизинде тосушту жана бул кайсыл юридикалык жакка тиешелүү чоң сурап көрөлү сиздер менен барып. Анан айыл өкмөткө барып бардыгын тактайбыз. Албетте. Жүрүңүздөр. Так, кадамдап көрөлү, канча метрде булар тосуп алышты экенин. Ар жагы болжол менен бир 100 метрдей, 150 метрдей чыгат. Туу узуну 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 6, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Жалпы мына
Uzunu 200, турасы дагы bir 200 метрди түзүшү мүмкүн. Ушундай акыбал. Анда сиздер менен чогуу кирип, ушу жалпы кайсы юридикалык жакка тиешелүү экенин сиздер менен чогуу сурап көрөлү. Мусорлар тазаланып, таштандылар тазаланып, мына ушундай техникалар орноштулган. Мына болжол менен биз сиздерге эсептеп бердик. Uzun турасын ушундай акыбал. Так, жетекчилик каякта экен эми жүрүңүздөр. Бир сурап көрөлү. Көмөк чордон дагы орнотулганына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Албетте. Бул дагы эмненин негизинде айыл өкмөттүн бул боюнча маалыматы барбы? Аны албетте тактайбыз. Мына 4 киловаттык атайын трансформатор түшкөн бул жака электр энергиясынан. Тилекке каршы көрүнбөйт, жетекчилик биз азыр сурап көрөлү сиздер менен чогуу. Я. Ustalar жатчу жай экен бул. Бул жактан сурап көрөлү, жетекчилик каякта экенин. Üç атайын кумду сүрүүчү унааларды көрүп турасыздар, кызматкерлер унаалары, андан сырткары 4 бул жакта акыркы үлгүдөгү КАМАЗдар. Мына бул жакта ушундай иштер жүрүп атат. Жетекчилик бирок жокко эсе. Tart. Öçürmeyi tart, üzmeyi. Selamünaleyküm. Жетекчилик каякта? Evet, o yerde. Ne kılıp atasızlar hazır? Tuz karam, trafide. Sizler kayaktan geldinizler? Özbekistan'dan. Özbekistan'dan? Ova. Sizler Arafat kampanyasının kızmatkerleri sizler mi? Ova. Arafat tıkı mı? Da. Жетекçinizler kayakta? Bişkek'te duran. Учредитель. Yapani. Учредитель компании где? O Bişkek'te duran, Bişkek'te. Хорошо. Albatta урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү Arafat компаниясына тиешелүү аймакты биз так аныктадык. Албетте бул Arafat улуту өзбек уюштуруучусу өзбек улутундагы Arafat компаниясына тиешелүү жер экен. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул эмненин негизинде бул жак берилип атат. Анда биз сиздер менен чогуу тактап иликтеп көрөлү.
Assalamu alaikum. Tatları var işte. Жетекчи каякта? Bilmiyorum dedek az gelip Cumalamak'a gittim. Iya. Cumalamak. Ким азыр учурда? Бул жакта администратор карап аткан. Iya. Bilmiyorum ama kim var ayta. Ben de geldim dedekti. Жо, зам дегендер барбы? Ким бар? Iya. Ramazan var. Бул жак Арафатка тиешелүү дейт. Ошол чынбы? Iya. Bilmiyorum. Арафатка тиешелүү деп атат. Чынбы? Bilbeyt kimmiş? Жөн эле жумушчусуздар бул жакта. Рахмат. Азыр жума күнгө байланыштуу албетте жетекчи жума намазына кетти деп кабар берип атышат. Албетте биз ал нерсени соостуруп тактап беребиз. Иликтөө аягына чейин чыксын. Албетте бул эмненин негизинде бул жактагы болжол менен 200 жалпы аянт болжол менен бир 4 гектарды түзгүдөй. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Толук түрдө бул ийиктешибиз керек албетте. Жалпы Өзбек улутундагы Арафат жоопкерчилиги чектелген коомуна тиешелүү аймак деп жумушчулар толук түрдө тастыктап кетти. Айыл өкмөткө барып жана жергиликтүү бийликке барып буну биз документтерди көрүшүбүз керек. Албетте. Мурдагы өткөн биз биринчи, экинчи бөлүктө бул жактагы жалпы таштандын жатканын биз чагылдырып кеттик эле. Бирок азыркы учурда таштанды жок. Таштандыны тазалап, бул жакты ушундай Арафат компаниясы ошо жерди тилкесин алып, азыркы учурда кандай багытта, кандай максатта иштеп жатканын биз тактоо берет. Андан сырткары укугу барбы юридикалык? Жергиликтүү бийликтин уруксаты менен болдубу? Же болбосо алардын кандай негизде бул нерсе аткарылып жатканын биз сиздерге толук түрдө иликтейли андай нерсе. Руслан Таштанбекович, айтсаңыз, ошол 202 гектар боюнча буюрса мына 3-чү бөлүк чыгайын деп атат. Азыркы учурда өнөр жай багыты боюнча токтом ошол боюнча сурайлы эле, токтом боюнча. Азыр ошо өзгөртүүсүз калтырылды, ошол боюнча айта кетсеңиз. Бул эми ал токтом өзгөрүлбөйт. Токтомдун контурлары гана өзгөрүлүп атат. Азыркы бүгүнкү күндө 202 гектар жердин контурларын туура эмес неме кылып койгон экен эле. Ошол 202ден биз гипроземден контурларын алдык. Бүгүнкү күндө контурлары эле өзгөрөт. Ошол жана азыр бизге бүгүнкү күндө инвесторлор келип атпайбы? Азыр да келип атышат. Азыр астыңызда звонок эткен неме Кытайлар келип атат, делегаттар, ошол делегация келип атат. Ошол 202 гектар жерден жанагындай неме кылабыз деп улар баягы мөмө жемишти кургатып экспортко ошондой завод салабыз деп атышат. Ошолорго биз контур менен беребиз да. Могул контурда, например, 55-чи контурда 3,5 гектар, 78-чи контурда 10 гектар деген контурлар бар да. Ошол контурларды биз отургузуп беребиз. Бүгүн жанагы токтомду өзгөртө албайбыз да. Токтом ошол расмий неме менен баягы трансформация кылып атканда токтом чыгарган. Токтом өзгөрүүсүз калды ал боюнча. Анан азыр бүгүнкү күндө только ошол өздөрү деле кийин баягы сиздер менен жолуккандан кийин дагы келип кетишкен. Келип кеткенде дагы биз түшүндүрүп айтсак, алар туура түшүнүп, ал жерде макул. Биздин деле талабыбыз, эгерде завод, фабрикалар ошол жерге салынып калса, каршылыгыбыз деле жок. Но бирок жанагындай ПГСке дейбиз, жанагындай казуу немелерине уруксат бербесеңиз деп. Бүгүнкү күндө биз эч кимге казганга уруксат бергенибиз жок. 202 бизде бүтүн бойдон турат бүгүнкү күндө. Только ошону промзона багытында иштетебиз. Өнөр жай багыты. Өнөр жай багытында, то есть.
Анан Арафат боюнча суроо берейин дедим да. Азыркы учурда машина ошол Арафаттын ошол боюнан машина өткөн жолду гана тосуп коюшуптур да. Анан бул боюнча атайын ошол азыр мал жандык өтпөсүн, ошол адамдар өтпөсүн деп жана коопсуздук боюнча да жалпы. Тегерек четин ошол атайын ошол темир тосмолор менен тосуу боюнча ошо тапшырманы бергенмин. Ал, по-моему, баштады болуш керек тосуп. Тегерете тос. Биз азыр көрө албадык да. Ал ошо тегерете тос дегенмин, ал мен тегерете тосом деген. Аны мен тапшырма бергенмин. Биз да ал бүтөөрү менен видео кылып туруп сизге таштап коем деген да. Тегерете полностью тос дегенмин. Чтоб мал жанды калдык жака түшпөсүн. Элдер зыян тартып калбасын десем жарайт болду тособуз деген. Тос сору менен мага кетирет аны. Буюрса. Анын неме кылам, контроль. Аягына чыгып койсок жакшы болот. Аягына чыгып, аны ал контролду, ал сөзсүз неме кылам. Потому что мен жанагы немелерди ошол Арафат, нар жактан Наил дегендер бар, коп шагыш деген. Ошолорду чакырып баары менен сүйлөшкөм. Ошондо мен тапшырма бергенмин. Макул тосом деп, уже тосуп баштады болуш керек алчы. Бүтөөрү менен сизге неме кылам деген, скорее всего, кийинки жумаларда бүтөт. Анан ошол Арафат боюнча сиздер менен чогуу жана эме боюнчачы карьерди толтуруу боюнча документация бар деп айттыңыз эле да. Анан ошолорду карьердин ичин толтуруу боюнча ошолорду бир көрүп алсак болобу? Көрсөңөр ал сөзсүз түрдө ал жанагы немеде алып атканда буларга жанагы неме деп коет эмеспи, баягы кайра толтуруу боюнчачы. Бул боюнча акча бөлүнөт да буларданчы акча алынып калат. Жанагы алынгандан кийин бул жер булар казып кеткенден кийин тендер ойнотулат дагы, ошол жанагы бөлүнгөн акча кайра келип ошол жер толтурулат. Азыр архивден бул жактан жер адиске түшүп тийиштүү документтерди көрсөңүздөр болот. Анан дагы бир суроо бар эле да. Бул жакта проект көчөсүнөн жалпы Ибраимов көчөсүнүн кесилишинде бул жакта жаңы конуш деп айтты да, жаңы 44 соттук боюнча. Анан ошол боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин бул жакта аймактык бөлүмүнүн жетекчиси бизге билбейм деп айтты эле. Бирок алар 3 жолду ошол маалыматты тактоо боюнча эме кат жөнөткөн экен. Анан азыркы учурда тиешелүү ошол мурдагы жетекчилерди, жер адисин жоопкерчилиги боюнча прокуратурага бул боюнча сиз ошондой кандай иш-чаралар болуп атат? Ошол боюнча да бир суроо. Бул боюнча баягында өзүңүз билесиз, именно ошол биздин Чүй Токмок УКМКнын жетекчисине сиз өзүңүз суроо бергенде деле биз караштырабыз деген. Мен бул боюнча дагы көчөгөнү сураганда биз азыр териштирүү иштерин жүргүзүп атабыз деді да. Значит, аларга түшкөн болсо арыз ал сөзсүз каралат да. Анан бул 44 сотикти чынында качан берип бергенин мен деле билбейт экенмин ачыгы. Анан бул кече жакында эле ошол элдердин немесинен чыгып атпай ушундай жер берилип калган, сос объектиге бөлүнгөн жерди депчи. Эгерде ошондой мыйзамсыз боло турган болсо, азыр мыйзамсыз нерселердин баары кайтып атканда ал сөзсүз кайтат мамлекеттин немеси. Ал жерге тем более сос немеге бөлүнгөн жер болсо, ал мындай жеке немеге менчикке чыгып кеткенге уруксат жок. Төмөндө да суроо берейин дедим да. Мисалы азыр жергиликтүү ошо администрациянын балансындагы жерлерден мисалы атайын социалдык объектке, мындайча айтканда спорт залга, спорт комплекске жер бөлүп бергенге азыр участоктор барбы аймакта? Бизде айыл өкмөттөрдө азыр ушул боюнча жерлерди тактап атышат. Мен ошо тапшырма бергеним, инвентаризация жүргүзгүлө, кайсыл жерде мына бизден областтан дагы тапшырма түшкөн, жериңерди неме кылган, жанагында воркаут салып берели, жанагы футболный площадка салып берели деп. Ал боюнча азыр бизде мына Бурана айыл өкмөтүндө 3 футболный площадка салынып атат бүгүнкү күндө. Андан сырткары мына Чүй айыл өкмөтүндө Аралда дагы башталды. Бул боюнча мына футболный площадка боюнча маселе деле жок. Бул маселе эгерде ошол жанагы сиз айткан жогоруда айткан 44 сотикте эгерде ал жерге бир бала бакча же бир немес мектеп бир имарат салына турган болсо, ал жер сөзсүз толугу менен мамлекетке тики болуш керек, айыл өкмөттүккө. Ошон үчүн мен өткөндө айттым эле, полностью эме текшерип чыккыла, кандай дагы бош жерлер болсо бергиле деп. Эгерде бош жерлер болсо проектти даярдап туруп азыр бизге деле көп эле нерселер неме келип атат, жанагындай фонддор.
проекти берсеңер биз ошону ишке ашырып берели депчи. Анан азыркы мына Буранадагы 3 футболный площадка, те Аралдагы футболный площадка да ошо фонддордун немеси менен демөөрчүлүк кылып салып атышат да. Анан эми бул Кудай буйрса токтобойт го дейм. Бул боюнча да эгерде азыр мен айыл өкмөттөрүндө жери жок мындай дей албаймын, себеби мен толук кандуу айта алам, айыл өкмөттөрдө андай жерлер болуш керек. Балансында жерлер бар, жерлер бар жерлер. Бизде баягы чынында кээ бирлери баягы азыркы сөз мода болуп атпайбы 30 жылда депчи. 30 жылда чынында эч нерсе салынбаганы менен мына акыркы жылдарда действительно баягы жакшы нерселер салынып атпайбы азырчы. Анан салынып атканда бизде баягы мамлекеттин карамагында турган жерлер бүт эч нерсе ошол боюнча эле сакталып келген. Кээ бир жерлерди жана сиз жогору айткандай бирөөлөрдүн жеке менчигине чыгып кетти деген нерселер алар азыр кайтып атат. Ал маселе жок анданчы. Эгерде ошол жерге салынып калса бизге деле жакшы да. Чында өздөрүндө бир бала бакчасы жок болсо, анан кийин бала бакчаларды көрүп атасыз. Бизде действительно бала бакча боюнча маселе бар. Бала бакча жетишсиз болуп атат азыр. Например, мына бизде да могул жерде бала бакча бар, Чүйдүн немесинде. Бул жерге жакын айылдардан да келип берип атышат да. Ошон үчүн биз ошо бала бакча жагына приоритет кылып, быйыл да ошого карап атабыз. Бала бакчаны неме кылсын, салынып калсын деп. Анан быйыл Кудай буйрса жакшы титулга бизден эле мына кошумча 2 мектеп, андан сырткары Искырада 1 мектеп, бир 4-5 мектеп өтүп атат. Андан сырткары бала бакчалар кирип атат. Бул эми чынында баягы азыр мамлекетте ушунчалык жакшы көңүл бурулуп атат, ошон үчүн салынып атат да. Бул мамлекеттин акчасы ошол жака баягындай түздөн түз багыты өзгөрүлбөй ошол жака кетип атат. Азыр дал 202 гектар боюнча суроо берейин дедим да. Мисалы дал азыр ушу жалпы ошол жер аянтынын канча пайызы азыр ошол сиздерден келишим түзүп канча ошо компания алып кетти дедим. Бүгүнкү күндө азыр биз менен келишим түзгөндөр базалитовый завод 8 гектар алды. Дагы бир осо 20 гектар алып атат. Менимче азыр бүгүнкү күндө бир 100 гектардай уже эле кетти да. Азыр да могу кытайлар келип атышат, алар канча дейт билбейм. Бирок алар келишип сураган немесин берип атабыз да биз. Эми батыраак берип ишке ашырбасак, ал жерде баягындай эми 2 жыл 3 жыл болгон экен, багыт өзгөрүлүп трансформация болгон, бирок ал боюнча алгылыктуу иш болгон эмес экен. Азыр бүгүнкү күндө баягы биз эмнеге ошону көтөрүп, мына кече жакында эле чыкты да бул нерсечи. Биз баягы документтерин тактап, анан инвесторлорго бөлүп бере баштаганда, жанагы элдерден эмнеге жанагындай болуп документи жок эле барып бирөө казы берген, ошодон чыкты да маселе. Биринчи маселе ошодон чыкты. Анан азыр бүгүнкү күндө эч кимге эч нерсе каздырбайбыз, только ошол завод, фабрикалар салынсын, ошол эле туугандар бул эми Чүйлүк, ошол Садовой айылындагы туугандары, ошолор өздөрү эле келип бала чакалары келип иштейт. Башында бирок баягы биз билген эмеспиз, бизде депутаттар берип койгон деп атпайбы? Ошондо деле депутаттар деле көзүн жумуп берген жок да. Депутаттар деле карап, биз дотационный болсок, значит ушулар келсе, акча түшсө, мамлекетке акча түшсө, значит дотациядан чыгабыз, биздин бала чака иштейт, өзүбүз да барыбыз иштейбиз. Эми ал жерге элестетиңиз, канча деген 202 гектар жерге канча деген завод, фабрикалар салынат. Биздин ушул мамлекетке болгон нерсе да бүт акчасы мамлекетке түшөт. Ал жеке эч кимге кетпейт. Бир тыйыны да. А мамлекетте акча болсо, мына азыркында стройкалар токтобой жүрүп турса жакшы да. Көйгөйлүү маселелер азыр, например, ошол эле Садовой айыл өкмөтүндө айтып атат, жолдорубузда маселе бар деп атат. Көпүрөсүндө да айтып атат. Маселе. Кана ошол акчалар, ошол наоборот түшүнгөн адамга азыр башка жактарда, например, элдер деле туура эле түшүнүп баратышат азырчы. Инвесторлор келсе колдойбуз деп, президентибиз өзү деле айтып атат, инвесторлорду колдогула, инвесторлорду кетирбей кармап калгыла деп атат. Анан жанагындай кээ бир адамдар ичинде эми болот экен да, адамдарды баягы 1-2 адамдар туура эмес информация угуп алышып эле туура эмес маалымат бергендер болот, болбой койбойт. Аларды деле туура түшүнөбүз чынында.
Бирок туура маалыматты бизден келип бир ооз алып койсо жакшы болот да негизичи. Биз баягы орусча айтканда достоверный информацияны бизден алса, биз аны кагаз менен точно беребиз. Анан азыр ошол жака салынып калса, Кудай буйрса, ошолор өздөрү жумуш менен алек болушат, чет жака чыгышпайт. Эми жакшы азыр, например, завод фабрикаларда жакшы айлык маянасы абдан жакшы төлөнүп атат. Ошондо салынып калса жаман эмес, жакшы да. Инфраструктурасы каралат ал жерде, ошол эле светтери, ошол эле жанагындай канализация, водопровод бүт баары кирип калса, жакшы да. Ал жерде эле өзүнчө эле бир ишкана иштеп турса жакшы нерсе да. Азыр чынында мен ошол жогоруда баягы президент Садыр Нуркожоевичтин айткан сөзүнө мен толук кандуу далил катары мен айта алам. Бүгүнкү күндө чынында Кыргызстанга инвесторлор абдан көп келип атат. Мына азыр да кайталайм, азыр мына бир жарым сааттын ичинде дагы келет. Кетпесеңиздер, көрсөңүздөр да болот. Азыр Кытайлар келип атат. Жалпы канча ошол акчага тыйын эмесин сурайлы дедик эле да, канча ошол болду проекттин долбоору? Жок, бул проекттин долбоору жок. Бул жанагы упущенный выгода деген бар, ошонусун гана төлөшөт жердин жанагычы. Анысы 62 миллион чем-то да. Аны ошол эле инвесторлор төлөп атат. Алган, например, мен 10 гектар ала турган болсом, 10 гектардыкын бизде кадастр эсептеп берет, гектарына канчадан экенин. Ошону эсептеп төлөтүп алып, анан кийин ишин башташат да. Төлөмөй сайын ишин баштай албайт. Бирок баары эле төлөйбүз, иштетебиз деп атышат. Андан кийин уже баягы налогу бар, анан ай сайын төлөнө турган нерсе. Ал эми мамлекетке жакшы да. Азыр пустой эле турат. Азыр сиздер айтып аткан, мен эми туура түшүнөм элдерди делечи. Азыр мына бир ай көгөргөндө малдарын неме кылышат. Бир айга жетпей эле күн эме болсо саргарып кетет, бир да мал ал жактан көрбөйсүң. Ошол эми мен түшүнүп атам, малдарын деле каяка жаябыз, кандай кылабыз деп. Жайыт маселеси болуп атат. Эми жайыт маселесин мен өткөнү айтканмын, макул. 202-нин жанынан бир 20-30 гектар ошол жерден вариант болуп калса мен карайын деп, азыр ошол вариант чыгып калган атат буюрса. Ошонусу 20-30 гектар болсо да берейин да, ошол жака жая бергиле малыңарды. Айдап келип. Ал жерде эми садовый айылынын баары эле келип туруп немеге айдабайт. Ал жерде 1-2 чынында жана койлорун айдаган, жайган немелер бар. Ошолордун немеси го дейм да менчи. Анысын мен өткөнү жанагы өздөрүндө жүргөн бир Сакалчан бала жүргөдү эле. Ага да мен личкасына да айтканмын, макул мен ушул жерден бир 20-30 гектарын карап туруп, силер келип иштете бергиле. Мына 202-ни биз картадан бөлүп алалы, калганын силер ошо жайыт кылып бергиле. Мен эч кимге берип, же эч кимге мындай неме кылган жерим жок ал жерде. Рас бизге ошо 202-ни бүтүрүп алалычы биринчи. Анан төмөнүрө суроолор да. Русских Александрдын, анан да 3 юридикалык жактар бар да, компанияларчы, ошо карьер казуу боюнча. Анан ошол аркы көчөдө жайгашкан болуп калат да. Анан ошол көчөдөн мисалы бара жатканда жана жолдун тамтыгын чыгарып салыптыр техникаларчы. Анан эми ал 30 тоннаны көтөргөн КАМАЗдар да чоң. Анан ал ошол эле көчө менен жергиликтүү тургундар дагы өздөрүнүн унаасы менен каттайт экен, айылдан шаарга, шаардан айылга дегенде. Анан ошол боюнча суроо берейин дедим эле да. Тиешелүү органдарга ошол кат жөнөтүп, мындай ошол жолду оңдоо боюнча аларга ушундай болгону. Эми мен ичим атышкан жери Руслан Таштанбекович, жылына болгону 48 000 сом төлөп атат да. Да, ону биз тактадык. Эми баягы булар багачы ошол эми мурун налог эсептеп берген боюнча булар деле баягы мыйзамсыз немеси кыла албайт. Налог канчаны эсептеп коюп берсе ошондой кылып. Аларды айтпадымбы мен чакырганда жана Русский Александр деп атпайсыңбы? Алардын да жана представители келгенде айткан, бизге кандай эсептеп берсе ошо боюнча эле төлөп келатабыз. Төлөмдөрдүн баары квитанция бизде бар дедим. Бирок мен айтканмын, ушуну кайра карайбыз депчи. Неме деп. Олуттуу маселе да, бир жагынан алып караганда. Аны карайбыз деп. Ал жөнүндө азыр иштери налогко да тапшырма бергенмин. Азыр кайра карашып, өздөрүнүн немесин беришет, заключениясын. Анан жанагыл элдер ошол жерге аны да иштет, быйыл анын немеси срогу бүтөт экен, 3 жылга да өзү 3 жыл калышат. Бул эми баягы бирөөгө ошол таш майдалоочуга берсе, өмүр бою берип койгон жаган 3 жылга тазалоо максатында берилип атат да. Анан, например, бизде деле сайды тазаланыш үчүн беребиз. Себеби МЧСке мамлекеттен акча бөлүнбөсүн. Ошол, например, мындай да, мамлекеттен акча
бирөө келип мен бекер тазалап берем деген жакшы да чен мамлекеттен акча бөлтүртүп аны жөнүнө төлөткөндөн неме акчаны кетиргенден көрө бунун деле бир өзүнүн багыты бар да. Например, ошолор келип сайды тазалайбыз деп. Азыр булар 3 жылга экен, быйыл мына жылдын аягы менен бүтөт экен. Бул элдердин эмеси ошону узартпай эле берип коюңузчу деп атат да. Эми аны дагы канчалык эми юридический немелерин карап көрөлү. Эгерде чынында доходун жанагындай кылып караса, доходдорун төлөп атса, эмнеге узартпаш керек? Анда бизге акча алып келип жөнүнө азыр алар макул кетсең кетип калат алар. Бүгүн деле жыйнап кетсең кете берет. Бирок акча түшүш керек да мамлекетке. Туурабы? Ал жагын биз азыр каяктан жанагы стройкалар курулуп атат. Ошон жанагы бизден ички баягы инвесторлорду биринчи өчүрөт ошо ички инвесторлорду колдош керек дейм да. Себеби бизде ички инвесторлор дегенибиз местный инвесторлорду кичине немеси болсо, биринчи өчүрөт ошол иш жумуш менен камсыз болот. Экинчи өчүрөт налогу, доход түшөт, ушундай нерселер бар да. Анан экологиялык экспертиза түзүп, лицензиясын сөзсүз түрдө текшерип туруп анан бересиздер да, Ооба да, алар эми бизге кээ бир жанагы Арафат деп атпайсыңбы, алардын лицензиясы, по-моему, 30-жылга чейин мурун алып алган немелери бар, лицензиясы. Биз бүгүнкү күндө лицензия бербейбиз. Биз только комиссиянын комиссия отурум кылат, комиссия свидетельство гана беребиз. А токтомду дагы айыл өкмөт берип калды азырчы. Токтомду азыр айыл өкмөт берет, потому что айыл өкмөттүн жери. Токтомду айыл өкмөт берет, анан депутаттардын чечими, анан кийин общественное слушание деп эл менен жолугуштуруп, элдердин макулдугун биз неме кылып коюп атабыз. Кийин уштап да баягындай ызычуу болбосун деп. Эми баягы 2021-жылы 202 гектар жер ошол убагында деле ошол жанагы Жыргалбек Тургунбекович аким болуп турганда өткөзгөн экен, буну трансформация кылган. Эми ошол жерде элдер айтып атышат да, что буну 1-2 депутат менен сүйлөшүп коюп эле өткөзүп алган. Жок, андай эмес да. Бул жерде эми депутаттын сессиясы болгондо 2 депутат менен кворум болбойт да. Ал жерде депутаттар келген, депутаттар чечимин чыгарып берген, аны ортого салган да. Анан кийин буну деле баягындай саясатта тырбаш керек да. Көпчүлүк менен кабыл алынат ар бир чечим. Чечим кабыл алынган да бул убагында эми мен көргөн эмесмин, бирок көпчүлүк менен кабыл алынып, ошонун негизинде анан кийин трансформация болгондо жердин багыты өзгөрүлгөн. Анан ошо жайыт маселеси боюнча дагы азыр төмөндөй суроо берейин дедим эле да. Азыр ошол аймактан башка дагы аймактарда ошо жайыт маселесин чечкенге бизде мүмкүнчүлүк барбы азыркы учурда? Мал жайын ошо алыскы жайыттардан Азыр мындай да алыскы жайыттардан жайыттары бар. Например, бизде мына Сусамырда жерлер бар. Айда просто мындай да эми азыр башталат. Жанагында бодо малдарды, жандыктарды, жылкыларды, бодо малдарды ошол жака айдап жылда эле кетишет. Биз жолун карап беребиз, жолун тазалап беребиз. Былтыр мен ошо Өтмөккө чейин барганмын. Өтмөккө чейин биринчи мен өзүм барам. Жерде жол ачылышын өзүм көрөм. Андан кийин уруксат берем. Былтыр барган экен, эртерээк барып алган экен, баягы неме карлар эри эле экен, жолдор ачылды экен. Андан кийин келип бир 15-16 күндөн кайра чыгып, андан кийин кээ бир жерлерин ачып берип тазалап, анан малдарын айдап чыгып. Не только чүй ысык атада кошулуп айдайт. Немеге ал жакта жерлерибиз бар. Могул тоо бизде эми тоо жакын болот. Жайыт деген толтура. Айдайм десечи. Жайыт толтура. Просто мындай да малым менин көзүмдүн алдында туруш керек. Үйүмө жакын деп эле жайып коюп, ошондой кылбаш. Кичине мээнет кылса, малга да малда жакшы семирип түшөт да үстүнөн. Какыраган жерге эле айдай бербей. Муну ушуга да чыкырып келет элем да учурдан пайдаланыпчы. Эми какырайт азыр калп айтпайын, 1 айдан кийин келиңизгин ушул 202 жерге. Бир мындай мал жаябы экен, жайбай экен көрөсүз. Сап сары болгон жер эле болуп калат. Күнгө күйүп кетет. Жайыт деп эсептелбейт да. Эми мындай карасаңчы, каягына мал айдайсың дейт. Андан көрө тоо айдаган жакшы да дейт. Ошондой да. Рахмат Руслан Таштанбекович, албетте сон маек болду. Мындан ары дагы буюрса албетте бул жакта эми эч кандай орчундуу деле маселе жок, болгону тактой иретинде. Анан болгону
баягы эме боюнча сурайлы дедик эле да. Азыр гикке бөлүнгөн жер боюнча ал ошол кайсы аймактар ошол азыр сиздердин карамагыңыздарда турат, анан кайсы аймак ошо шаарды карайт. Бизге азыр микрорайондордун үстүдө болот. Микрорайондун үстү ал азыр неменики шаарга карайт. Ал жерге 29 дом түшөт деп атат. 29 дом түшсө, биз ошол гекке ошонун эле жанынан сайдан дача деп коет, ошол жерден 30 гектар управление президенттин иш башкармалыгына 30 гектар жерин бердик. Ал 30 гектар жер дагы жанагындай частныйларга чыгып кеткен экен эле. Аларды аннулировать этип, аларды чакырып, заявленияларын алдырып, анан 30 гектарды 32 гектар президенттин иш башкармалыгына өткөзүп бердик. Ошол жерден жана инертный материал деп коет, жана ошолорго алыш үчүн ошолор жерди бердик да. Аларды келсе азыр эми ошол жерге домдор түшүп калса, 29 дом түшсө, ошол эле чүй топоктун эли жашайт да. Башка жактан келбейт да. Бул эми баарына эле түшүнүктүү да. Эми башка жактан келген немелер мындай бирин серин эле болбосо, а так ошол жерге жергиликтүү тургундар жашайт. Жергиликтүү тургундар жашайт ошолордун эмесинде. Быйыл башталат, мына башталат деп атабыз. Кудай буйрса, быйыл башталып калса, ошол жерге бүтүп калса дагы жакшы нерсе. Анан ушул экологиялык абал боюнча да бир аз кыстырма алып кетели. Ошол экологиялык абал ошол жердеги таштанды боюнча сизден сураныч да, сураныч иретинде ошол жакта алдын алып дегенде, ал жакта малдардын баштары жатат, жүндөр таштап коюшуптур, аябай акыбал оор. Ал жакта бирок азыр шаардын аймагында болгондугуна байланыштуу, эми ал жактан мэрияга кайрылабыз. Бирок мэрия менен чогуу ошол экологиялык маселени чогуу чечсеңиздер болобу азыр? Болот. Анан себеби ал жакта азыр ошо жолдун эле боюнда. Ооба. Жолдун эле боюнда өзүңүз да көп болсоңуз керек, көргөн болсоңуз керек. Ошону бир колго алып берсеңиз, өз жетекчилигиңизди алып. Бизде шаардан, эгерде биз шаардын жетекчилери эгерде сунуштап давай биргеликте кылалы десе, биз андан качпайбыз. Конечно, бул экологиянын тазалыгы үчүн. Демилген эми бул сиздер көтөрүп дейм да? Боло берет. Анан эми азыр, например, бизде жанагындай президенттин жарлыгы чыкканда субботник 3 айлык немеде. Ошонун негизинде биз азыр айылдардан дагы элдерди чыгарганга аракет кылып атабыз. Элдер өздөрү ушуну бир мына субботникти бир майрамдай кылалы деп, мына жакында эле биз бир айылда өткөздүк. Элдер баары чыгышты. Чынында стихийный болуп калган мусорлордун бар жогун тазалап, өздөрү көмүшүп, өздөрү чыгышып, аябай мындай башкача болду да. Ага биз футболкаларын жасатып бердик, таза аймак чүй району депчи. Аларды кийип алышып, ошол менен чыкты. Буну андан кийин бул жанагы Ибраимовский айыл өкмөтү 11 жылга айыл өкмөтүнө эстафета кылып берди. Жакында ал жакты чыгабыз. Ушундай бир тазалоо иштери боюнчачы. Анан эми алар 11 жылга кайсыл айыл өкмөткө барып берет билбейм. Аны убагы көрсөтөт. Чоң рахмат, Руслан Таштанбекович, ал сонун маек болду. Буюрса, Аллах разы болсун. Анан ушул жалпы эми буюрса сиздердин ошо демилгениңиздер менен эми кандай ушундай сонун бир долбоорлор ишке ашкан атат жакында. Ошол боюнча да бир кыстырма алып кетсеңиз. Бизде азыр чынында Кудай буйрса ошол 202 гектарда ошол ишке кирип калса буйрса, андан сырткары кирпич завод келип атат, $9 миллион. Бул дагы абдан чоң проект болуп атат. Эгерде ошол $9 миллион Кудай буйрса кирпич завод салынып кала турган болсо, автоматически айыл өкмөтү дотациядан чыгат. Себеби ал жерде баягындай биз анын жерин аныктап бердик. Биз жерин да ошо жергиликтүү элдер өздөрү ошону маселени көтөрүшүп, бизге инвестор керек деп, ошол инвесторлор неме кылып атат. Кудай буйрса ошондой долбоорлор менен көбүрөөк иштесекпи деп атабыз. А так, могул жол маселеси, жанагындай мектеп салуу, ал эми система түзүлүп калган. Ал өзүнүн нугунда кете берет. Титулга кирген нерсе ким бир аз аракет кылып, ошолорду титулга киргизип алсак эле ал нугунда кете берет. Биздин бүгүнкү биринчи максатыбыз ушул районго инвесторлорду тартуу, районго доходун көбөйтүү, акча маселесин көбүрөөк неме кылсак, ошол район бир батыраак бутуна туруп кетсе деген ушул Кудайдан өндүрүш жагын буюрса көтөрүп өндүрүш жагы. Ушул басым биз көбүнчө ушул өндүрүш жагына басымды кылып атабыз. Андан сырткары могул айыл чарба бизде эми баягы жер дыйканчылык болгондон кийин Кудай буюрса бүгүнкү күндө дыйканчылык жанагы немелерди айдап тигүүлөр боюнча 95% бүгүнкү күндө бүтүп калды.
Ürөндөрүн алышты, үрөндөр жетиштүү. Ошол эле жүгөрү болобу, ошол эле кызылча болобу, ошол эле буудай, арпа, беде, эмне маселе, картошка, ошол эле баягы күнүмдүк керектелүүчү немелердин бүт үрөндөрү колдоруна тийген. Бүгүнкү күндө дыйканчылык менен элдер алек. Биз чыгып жеринен чыгып кабар алып атабыз. Эми бизде баягы ички арыктар боюнча азыр иш бүт уланып атат. Биринчи майга чейин толугу менен ички арыктар полностью чийилип тазаланып бүтөт. Азыр бүгүнкү күндө иш уланып атат ушул боюнча.